фондунда канчалаган акча каражатыбыз турат. Нарын облусунун айыл кыштактарынын экономикалык абалын жакшыртууга багытталган натыйжалуу долбоорлор менен иштөөнү үйрөтүүчү 2 күндүк тренинг башталды. Мында 5 райондун акимдеринин орун басарлары жана 63 айыл өкмөтү мамлекеттик структураларда долбоорлорду компетенттүү башкарууну жана аны ишке ашыруунун жолдорун үйрөнө алышат. Долбоорлорду башкаруу кандай жүрөт? Анткени айыл өкмөт башчылары өздөрү долбоорду жетектеп өтсө дагы, бирок долбоорду жетектей турган кишилерди мындай башкарыш керек болуп атат да. Ошондуктан долбоорлор мисалы үчүн мамлекет каражат берип атат. Ошо долбоорлор токтоп калбастан ишке ашкыдай кылып башкарылса. Алгач долбоорду кантип туура жазуу керек, негизги басым, максат кандай болушу керек деген суроолорго адистер жооп берип, негизги практикалык көндүмдөрдү үйрөтүштү. Тренинг окуу менен гана чектелбейт. Эми ар бир айыл өкмөтү өз айылына киреши алып келе турчу долбоорлорду сунушташы керек. Кантип даже ушу максатты жазыш керек, оформить этиш керек. Кантип ушул бюджетти санаш керек. Кантип жана иш-чараларды ар бир тиги мероприятие срокту кантип оформить этиш керек, ошону билбей атат да биздин тиги айыл өкмөттөр. Умтулуп атышат. Мындай мотивациялар бар. Бирок биз так астынан чыгып атабыз да жардам бериш үчүн. Жергиликтүү экономиканы өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бир нече фондторго катайын каражат бөлүндү. Эми айыл башчылары бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, өз айылынын өнүгүшү үчүн долбоор жазып болгон аракетти көрүшү керек. Себеби соңку жылдары көп эле долбоор ишке ашып жатканы менен калктуу жумуш орундары менен камсыздоо же чакан ишкана ачууга багытталган келечектүү долбоорлор жок экени айтылды. Азыркы замандын талабына ылайык көп жерде долбоор жазып, долбоор өткөрүш керек. Ошонун негизинде анан ишканаларды ачсак болот. Ар кандай проекттерди жазып, өзгөчө жана экономический багытта көп жазыш керек экен. Таза суу менен камсыз болууда эң чоң проблемалар бар. Бул дагы азыр ошо 60 айылды 97 миллион доллар менен камсыздандырууга 2024-тө кирип атат. Жергетал айыл аймагы пилоттук болуп долбоорго кирген. Швейцарский мамлекеттик коомдук фонду аркылуу. Быйыл Теңир Тоо облустук өнүктүрүү фондунун болжолдуу көрсөткүчү 591 миллион сом деп бекитилди. Бул каражаттын 80% киреши алып келүүчү экономикалык долбоорлорго, калганы социалдык инфратүзүмдүк объекттерди курууга жумшалат. Долбоорлорду кабыл алууда ошол долбоордун ошол айыл аймакка маанилүүлүгү, ошол долбоордон пайда тапкан жарандардын саны, ошол жергиликтүү бюджеттерге кирешелүүлүгү боюнча маселе каралат. Анан ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат. Кайсы долбоорлор фонддун эсебинен каржыланат. Долбоордун багыты көп. Ошондуктан ар бир айыл өкмөтү артыкчылыгына жараша каалаган долбоорун сунуштай алат. Ал эми долбоор атайын жобонун негизинде тандалып алынмакчы. Белгилей кетсек, бул иш-чара министрлер кабинетинин демилгеси менен республика боюнча өткөрүлүүдө. Айжамал Болот кызы, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары.